Билесиздер, тахажжуттан кийин анан витир важип окулуп атат да тартип боюнча. Багымдаттын астында витир важип окулуш керек. Витир важип намаз жана айтып өткөндөй биздин мазхаб боюнча 3 рекет болуп эсептелет. Анан витир важипте кунут дуасы окулат. Биздин мазхабта кунут дуасы витир важипте гана окулат. Парз намаздарда кунут дуасы окулбайт. Исламдын башында көп нерселерге рухсат берилген сыяктуу эле исламдын башында кээ бир фарз намаздарда кунут дуасы окулган экен. Ошон үчүн азыркы кезде дагы башка Шафии мазхаб жана окшогон кээ бир башка мазхабтарда багымдат намазында кунут дуасын окуйт. Мисалы, ажы умурага барып калсаңыз, Мекке, Мединага барып калсаңыздар, багымдатта кунут дуасын окуйт. Фарз намазда кунут дуасын окуйт да. Кунут дуа окуйт, бирок именно биз окуган кунут дуа эмес, башка кунут дуа. Биздин мазхаб боюнча кунут дуасы витир важип намазында гана окулат. Рамазанда да, Рамазандан тышкаркы учурда дагы ошол кунут дуасы бир гана витир важипте окулат. Багымдат намазында кунут дуасы окулбайт. Болбосо багымдат намазында пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын учурунда 70 кары аалымды бир шаарга, бир айылга, бир элге дааватка жиберет. Алар барып Куран үйрөтүп, дин үйрөтүп, шарият үйрөтөбүз деп алдап кетет да барып 70-ин тең өлтүрүп салат. Анан ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам мусулмандардын башына оор күн келгенде назила деп коет. Назила деген оор күн түшкөн, башка оор күн түшкөн кезде анан пайгамбарыбыз ошолорго каршы дуа кылган. Бир ай окуган дейт. Ошондуктан биздин уламаларда, биздин фикх китептерде ошондой бир кыйынчылык келген кезде ошондой окуса мустахаб деп гана айткан аалымдар бар экен. Сүннөт, важип, милдет эмес. Болбосо адатта негизи бизде белгилүү болгону эмне? Ошол кунут дуасы качан окулат десе, жалаң гана витир важип намазында, анда да 3-чү рекетте рүкүдөн мурун гана окулуш керек болот. Анан витир важип намазын караңыздар. Мындай дейт хадисте. Жанагы эле хадисте айтыптыр дагы, мындай дейт. Ана би Саидин ал-Худри радияллаху анху анна Расулуллах саллаллаху алейхи вассалам наха анил бутайра. Пайгамбарыбыз бутайрадан тыйган дейт. Бутайра деген нерсе ан юсалли ар-раджулу вахидатан ютиру биха, бир рекетти витир кылып окуштан. Демек ушундай хадис бар экен. Ошондуктан биздин мазхабта бир рекет витир важип окулбайт. Башка мазхабтарда окулуп берет. Алардын ошогон далилдери бар, бирок Имам Азам рахматуллаху алейхинин эмесинде биздин уламалардын назарында пайгамбарыбыз ушул тыйган деген хадисте эметип атат да, биздин мазхабта витир намазы 3 рекет болуп эсептелет. Бир рекеттик витир болбойт деп атат. Ан Али радияллаху анху, Hazreti Ali'den Kana Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem yutiru bi salasini ravahu Tirmizi. İmam Tirmizi rivayet kılan hadiste aytatken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazın 3 reket kılıp okuyt ele deyt. Demek Hazreti Ali'den şunday rivayet var eken. عن الكرخي كرخيدن أنه قال أوتر سعد بن أبي وقاص بركعة فأنكر عليه ابن مسعود. Qarasаңыз сахабаларда шундай амалдар болгон экен. Саад ибн Аби Ваккас деген сахаба, o сахабалардан bir günü bir reket vitir vacip okuptur. Sahaba özü bir reket vitir vacip okuganda Abdullah ibn Mas'ud bul alim sahaba da. Abdullah ibn Mas'ud bununu toktot деген экен. قال ما هذه البطيرة لا التي لا نعرفها على عهد رسول الله. Бул эмне болгон жалгыз бизде эмне коет? Жеке намаз, жалгыз намаз болуп атат. Биз пайгамбардын учурунда мындай намазды билген эмеспиз деп Абдуллах ибн Мас'уд Саад ибн Абу Ваккастын окугандыгын токтоткон дейт да. Демек бул Абдуллах ибн Мас'уд бул алым сахабалардан, ошондуктан баягы биздин мазхабта ошол витир намазы 3 рекет болот экендигине далил катары бул хадистерди келтирип атат. Salatul Maghrib vitru salatin nahar. Şam namazı kündüzgü namazların içinden tak namazı olup eseptilet. Al эми tahajjud namazı neme namazı, vitir vacip namazı tünkü namazların içinden tak namazı olup eseptilet деп атат. Şam namazının bir çetinden baya күн эми баткандыктан kündüzgü namazlar demek
Bizde Hanefi mazhabda күндүздө bir tak namaz var, түндө bir tak namaz var deydi. Күндүздөгү tak namaz бул шам намаз, түндөгү tak namaz болсо бул витр важип намазы деп ошентип Абдуллах ибн Умардан ушундай bir риваят бар экен да. Айша энебизден риваят бар экен, имам Насаи риваят кылганда Айша энебиз айтат экен, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам витр намаздын 2 рекети бүткөндөн кийин салам берчү эмес. Демек, витр намаздын 2 рекети бүткөндөн кийин салам берчү эмес. Аттахиятты окуп туруп кетип 3-чү рекетти окуп анан салам берчү деген маани болуп атат Айша энебизден. Демек, ошондуктан ушул окшогон хадистердин негизинде келип туруп, биздин Ханафи мазхабындагы алым уламалар эмне витр важип намазы 3 рекет экендигин ушундан айтат. Азыр арабызда көбөйүп кетпеди, ошондой 1 рекет кылып окугандар бар. Эртең келип башыбызды айланышы мүмкүн да. Эртең келет да бир хадисте айтат. Расулулла менкен, давай сен bizde молдакелердин баары туура эмес окуп жүрөт. Витр важип деген 1 рекет болот. Витр деген өзү 1 дегенди билдирет. Деп турган келип турган мээңди айлантып коттан келип алып, анан молдакени карап 3 рекет окуруңду билбей, же өзүңчө тиги таксырды карап 1 рекет окуруңду билбей башың айланышы мүмкүн да. Жок, биздин Ханафи мазхабы бул жөндөн жөн чыккан эмес, бүт бардыгы Куран хадиске түптөлгөн, негизделген. Ошондуктан эч кандай ойлонбостон ушу өзүбүздүн алым уламалардын айткан маселелерине амал кыла берсек, иншалла бул кылымдардан бери келаткан Имам Азам 1250 жылдан бери Ханафи мазхабы жер бетинде жашап келатат да. 1250 жылдан бери. Мындай дейт. Аллама Айни айтат дейт да. Фақад нассат алал витри бисаласатин. Бул жерде Айша энебиз мо хадисте мындай дейт. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рекет менен витр важип окучу. 3-чү рекетте гана салам берчү деди. Демек, ушул жерде Айша энебиз айтып атат дейт. Витр намазынын 3 рекет экендигин Айша энебиз нассан айтып атат дейт да сөзүндө. Витрди 1 рекетте 1 рекет витр деп айткан жок. Бунун өзү далил болот, ачык далил болот 1 рекеттүү намаздын жок экендигине дейт. Демек, ушул окшогон нерселердин баарын айтып келип, биздин мазхабыбызда ошол витр намазынын 3 рекет экендиги. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Убай ибн Кааб айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам витр намазын окуганда 1-чи рекетте саббих исма роббикал а'ланы окуйт эле дейт витрде. 2-чи рекетке кул я аyyuhal кафирунду, 3-чү рекетке кул хуаллаху ахадты окуйт эле дейт. Имам Насаи риваят кылган хадис экен да, көрдүңүздөрбү? Витр важипте пайгамбарыбыз 1-чиге саббих исма роббикал а'ла аллази халака фасавва валлази каддара фахада ошону окуйт эле. 2-чи рекетке Кафирун сүрөсүн окуйт эле, кул я аyyuhal кафирун, 3-чү рекетке кул хуаллаху ахадты окуйт эле дейт да. Өзгөчө пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Рамазанда ушуну окуйт экен да. Ушул 3 сүрөнү пайгамбар өзгөчө жакшы көргөн экен. Кафирун сүрөсү, ошон үчүн Кафирун сүрөсүн ким 4 жолу окуса, Куранды баштан этек бир хатым кылган соо берилет. Ошон үчүн Ихласты ким 3 жолу окуса, Куранды баштан этек хатым кылган соо берилет да. Соо ошондой да. Кафирунду 4 жолу окуса, Ихласты 3 жолу окуса. Ошон үчүн бизде ата бабада жана Куран окуп келсе Ихласты 3 кайрып калган себеби ошол да. 3 кайрыганы бул шарт эмес. Бир деле окуп койсоң болот, бирок 3 жолу кайталасаң толук Куранды окугандай сооп алат деген баягы пайгамбардын хадистерине таянат. Ошон үчүн бизде 3 жолу кайрып окуп калган. Кээ бир жерлерге бар 1 жолу окуп калсаң сени акырайып деп калат да, бул эмне болгон молда, биздин атам 3 жолу окучу эле, бул молда 1 эле жолу окуп койду, кабыл болду, болбой калды депчи. Ал сооп маселесинде. Так 1 жолу окуйсуң, 3 жолу окуйсуң, 2 жолу окуйсуң, айырмасы жок. Эми ушул жерде мындай дейт. Бул жанагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам 3 рекетти окуп, 1 салам менен витр, 3 рекет витр важипти окуп, 1 салам менен бүтүрөт эле дегенде айтат. Ортосун бөлчүмөс дейт да. Аллама Бадруддин Айни деген алым болгон, айтат ортосун бөлчүмөс. Буну Азирет Умар ушуну айтчыкен. Азирет Али, Азирет Ибн Масуд, Азирет Хузайфа, Азирет Убай ибн Кааб, Азирет Абдуллах ибн Аббас, Азирет Анас ибн Малик, Азирет Абу Умама, Азирет Умар ибн Абдул Азиз, ол фуқаху саба табииндердеги 7 фақих болгон, ошолордун баардыгы ушул нерсени айтып келген дейт да. Демек, бул жерде канча чоң сахабаларды айтып салды, булардын баардыгы витр важип намазын 3 рекет окуган экен. 1 рекет эмес экен да. Демек, ушунун өзү ачык айкын далил болуп атат. Демек, витр
намазы 3 рекет экендигине, 1 рекет эмес экендигине. Ошон үчүн биз кылып аткан амалыбызда эч кандай шектенбестен, экиленбестен амалыбызды кыла берсек, иншалла жакшы болот. Мүмкүн суроо болсо, бир аз суроо жооп кылалы, болбосо бүгүн ушу менен жыйынтыктайлы, иншалла. Суроо жок беле эч кимиңиздерде? Namazga kaza namazlar böyle okuşmuşa olur bir günlük. Ооба. Жок, каза намаз тахажжудтун ордуна өтпөйт да. Тахажжуд деп ал ниетке жараша болот да. Мисалы сиз каза намазды кылып туруп, ниетиңизде каза намаз болду, ал каза намазга кетти, ал тахажжудка жатпайт. Сиз каза окудуңуз да. Тахажжуд окуш үчүн тахажжуд ошол нафил ниет болуш керек. Анткени ниет башка да. Бир намазга эки ниет сыйбайт. Бир намаз окуп эле фарзды, сүннөттү заадно окуп салайын десе өтпөйт да. Ошол сыяктуу сиз эгерде түндө туруп 8 рекет тахажжуд окусаңыз, тахажжудка өтөт. Эгерде ниетти сиз казага ниет кылсаңыз, анда казага өтөт да. Farzın bolup durup, farzı okubay durup, anan keyin ol sünnet nafil okusan bolmayt dep ошонткенден bir gündük Ал Шафии мазхабында ошондой. Шафии мазхабында мисалы үчүн сен мындайсың да. 12 жашка жеткенде балакатка жеттиң дейли. Сага намаз фарз болду дейли. Бирок сен 30ка чыкканда намаз окудуң. Нары жакта 18 жылдык казаң бар. 18 жылдык орозоң бар. 18 жылдык 5 убакыт намазыңдын казасы бар. Витир важибы бар. Шафии мазхабында ошондой. Ошол казаларын окуп бүтмөйүн нафил намаз окуганга болбойт. Бирок алхамдулилла бизде имам Азам рахматулла алейхин иштихады, ошонун берекеси ошо кишинин биздин мазхаб боюнча каза намазың туруп деле нафилге ниет кылсаң өтө берет, бирок каза намазды өлгөнчө окуп бериш моюңузда милдет. Эгерде каза намазың туруп, сиз айткандай, каза намазың туруп нафил намаз өтсө, окуса өтпөй турган болчу болсо, анда бардыгыбызды мына ол жерге кирип келген тахиятул месжид намазыбыз окуган, түнкү тахажжуд намаздарыбыз, даараттан кийинки алган намаздарыбыздын бардыгы жараксыз болуп калыш керек. Анткени биз биз окуй алатпайлыбы? Неге дегенде ошондой. Анткени албетте биринчи каза намаздарды өтөп бериш биздин моюнубуздагы бул каза намазды окуп бериш бул парз, важип да. Ал эми бул нафил намаздарды окуш, тахажжудтарды окуш бул мустахаб. Бирок окуй берсе өтө, биякта карызы туруп десе биздин мазхаб боюнча өтөт. Ал жана өтпөйт деген ал Шафии мазхабында. Биздин мазхабтан да эмес. Ошо аралашып кеткен да. Көп бул маселеде көптөр ошондой. Көп элдер ошентип жүрөт. Ошону туура эмес түшүнүп алган. Биздин мазхабда өтө берет. Өткөн үчүн ошентип окуп атабыз да. Туурабы? Мисалы үчүн окуй эле жүрбөйлү. Казаларыбыз толуп тура мисалы. Мисалда кээ бирлердин 20 жылдык казасы бар, кээ бирлердин 40 жылдык казасы бар. Бирок ошого карабай эле нафил намаз окуп атат. Мечитке кирип келгенде 2 рекет тахиятул месжид намазын окуп атат. Андан казасы болсо тахиятул месжид намазын окубасын. Шафии мазхабын кал. Биздин мазхабта алхамдулилла окусаң, нафилди окусаң, нафил өтөт, бирок казаңды өлгөнгө жери мойнуңда. Өлгөнгө жери окуп бүтүрсөң кутулдуң, кокус ажал тагдыр жетип өлүп калсаң, баягынан кутулбай калсаң мойнуңда кетет.